Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının görermandары, sizler менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүнкү менин видеом Адахан Мадумаров жана Садыр Жапаров ынтымак деп аталат. Эмнеге мынтип атап койдум? Анда эмесе, достор, менен болуңуздар. Анткени мен өткөндө бир берүүмдө бир Улан деген жигит жөнүндө айттым эле. Ушул жигит көптөн бери ушул Мекенчилдер партиясы менен Бүтүн Кыргызстан партиясынын ортосунда мындай Facebook'та жана башка жактарда абдан эле бир карама каршылыктар, бирин-бири каралоолор көп жүрүп жатат. Ошолорду ынтымакка чакыруу максатында ушундай группаларды түздүм, 50-50дөн кылып деп айтып жүрчү эле. Өткөндө дагы сүйлөшкөм, ушундай ынтымакка келели, эми баарыбыздын максатыбыз бир, кичинекей кыргыз элбиз деп ошентип сүйлөшүп, ушундай бир таризде видео кетирдим эле. Мурунку видеолорумда бар, достор. Анан кечээ күнү ошол жигит менен сүйлөштүм, абдан капа болуп, байке мен 3 күндөн бери ушул социалдык сеттерге кирбей жатам. Адамдар абдан эле жаман болуп жатышат, такыр түшүндүргөнгө болбой, ушинтип ызылдашып, бирин-бири койгулашып деп капа болуп айтты да, достор. Анан мына кечээ күнү биз толук ушул Садыр Нуркожоевичти толук таанышып, 3 жолу тең ар кандай күмөндөр жаратылды эле. Мына кечээ өзүңүздөр көрдүңүздөр, 80ден ашык депутат колдоп, толук кандуу премьер-министр болуп шайланды, достор. Бул абдан жакшы, бизди стабилдүүлүк алып барат. Биз албетте ишенебиз. Ушунчалык кыйынчылыктарды көргөн жигит бизди алдыга алып чыгып кетерлигине. Ошол эле кечээки күнү каттуу оппозицияда жүрүп, каттуу сындап турган Жанар Акаевтар деле жакшы сүйлөдү. Бирок, достор, биз азыркы эле болуп жаткан окуяларга карап, эмоцияга алдырып, адамдарды мындай анан тигиндей деп сынай бергенибиз деле болбойт. Ошол эле Жанар Акаев өз убагында депутаттардын алдында кандай Садыр Жапаровду колдоп сүйлөгөндүктөрүн ушул архивтерди карап, YouTube'дагы каналдардан көрсөңүздөр болот, достор. Эми бул турмуш. Биз бири-бирибизди мактап эле, анан кийин ушинтип бир баягындай кошоматчылык кылып, ким бийликке барса ошонукун туура деп ушундай саясатты жүргүзө берсек, анда мындай нерселер кандай жактарга алып барып жаткандыктарын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ошондуктан кандайдыр бир нерсе сиздин оюңузга туура келбесе, аны ачык айтуу керек. Анан ичиңерде бышып отуруп, анан котур ташты коюнга сактабай, андан көрө баягы сырткы боло турган нерселерди айтып, ачык жүргөнүбүз жакшы да, достор. Ачык жүргөнүбүз жакшы. Кара мүртөз адамдар жаман болот. Мынтип ичинен тынып, андан көрө ачык айтып жакпай жатабы, ачык айтып сындаш керек. Болбой жатабы, ачык айтыш керек. Ошондуктан мындай эмоцияга алдырып, анан бөлүнүп, жарыла бербей, Кыргыздын келечеги үчүн мындай ынтымакка баралы да. Анан мен Улан иним айтып кетер элем. Улан сыяктуу көп инилер, карындаштар бар, ушул ынтымакка чакыралы деген. Сиздер абдан туура ынтымактуу болушуңуз керек. Бир эле Бүтүн Кыргызстан партиясы менен Мекенчилдер эмес, биз баарыбыз кыргыздар бир ынтымакта болуп, достошуп, биздин мекенибиздин өнүгүшү үчүн, ушул биздин Кыргызстан келечекте бир мындай сонун мамлекет болуш үчүн өнүккөн, бизде башка элдер да суктана турган, өзүбүз дагы ошол Кыргызстанда жашап, ошол мамлекетибизден ырахат ала турган бир ушундай мамлекет болушубуз керек да, достор. Мына буйруса мен дагы жакын арада кетемин. Буйруса барып калсак, мынтип саясатта албетте жүрөмүн. Мен мисалы үчүн мындай кантип саясатта жүрүү мен үчүн биздин YouTube канал үчүн эмне, биз ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын мен алдыга сүрөп келе жатам, достор. Ушул ишимди улантамын. Мына ушул шайлоолорго чейин, ушул шайлоого чейин дедик эле, бул шайлоо дагы бузулуп кетти, көрдүңүздөр, достор. Эми дагы ушул Адахан Кимсанбаевичти ушул президенттик өнөктүккө чейин, ушул шайлоого чейин ушул мен жардамымды берип келемин. Жана өзүмдүн дагы башка кошумча иштеримди дагы кылабыз, достор. Рахмат. Ушул сиздер абдан көп кирип каналдын өнүгүшү үчүн, айрыкча мен өткөндө бирөө картаңызды жазып коюңуз деди эле, ушул каналыңызга салым кошуп деп ушундай достор болуп жатат. Абабакир Усланалиевич деген бир көрөрманыбыз ушул биздин каналдын өнүктүргөн үчүн 1000 рубль которуп жиберген экен. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Албетте мен ушул Кыргызстанга барганда чоң иштерди жасаймын деп
200 ming rublduk ушундай аппаратураларды сүйлөшүп жатамын. Карызга жарым-жартылай карыз, жарым-жартылай мындай кыламын деп буйруса Кыргызстанга барсак, мына азыр мен жумушта отурам бу жерде. Ушинтип отуруп, ушунча бара жатабыз, көп көрүүчүлөрүбүз бар. Буйруса Кыргызстанга барганда жакшы форматтагы берүүлөрдү чыгарабыз. Ошол Абабакир сыяктуу досторго чоң рахмат ушинтип каналдын өнүктүргөндүгү үчүн. Андан достор, бизге азыр эң негизгиси стабилдүүлүк, ынтымак керек. Анткени бизди аябай артта калдык. Бир башка мамлекеттердин алдында, башка эле эмес, өзүбүздүн Орто Азиядагы кошуна мамлекеттердин алдында дагы биз абдан артта калдык. Биздин Бишкектин мисалы үчүн мындай өнүккөндүгү, көчөлөрүнүн кандай экендиктери кошуна мамлекет Өзбекстан, Тажикстандын Ходжант областын алалы, мурдакы Ленинабад азыр Ходжант болуп калса керек. Ошолор дагы бизге караганда көчөлөр укмуштуудай сонун асфальтталган бир кооз да. Мен интернеттен көрүп кызыгып жүрөм. Мына акыркы кездерде Варламов биздин Кыргызстанды көрсөттү, абдан начар жагын көрсөтүп койду да. Чын эле ошондой нерселер бизде бар. Дворлор, жанагы короолор, этаж үйлөрдүн алдындагы баардыгы асфальттары жарылып, зээни кей турган акыбалда турат да достор. Ошондуктан ушул жактарына дагы көңүл буруп, ынтымак менен шаарларыбыз, айылдарыбыз абдан кооз, жакшынакай болсо, ушу ынтымакка келсек достор. Ошондой эле мен ушул кечээки күнкү премьер-министр болуп толук кандуу шайланган Жапаров Садыр Нуркожоевичти дагы бир жолу ушул бийликке келиши менен, бир элдин ишенимине келиши менен мен дагы бир жолу куттуктап, анан дагы бир айта кете турган сөздөр бар достор. Өткөндө дагы айтканмын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгерде сизге ушул биздин үнүбүз жетип калса, кош граждандуулук жөнүндө менден абдан көп ушул мигранттар сурап жатышат. Кош граждандуулук мыйзамын киргизсеңиздер, мына Өмүрбек Чиркешевич Текебаев көтөргөн бул идеяны, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров көтөргөн, өзүңүз Россиядагы биздин проблемаларды абдан жакшы билесиз. Ошондуктан ушул кош граждандуулук мыйзамын киргизип берсеңиздер, бул жерден эч кандай корко турган эчтеке жок. Биздин көп граждандар ушундай жарандарыбыз Россиянын граждандыгын алып, азыр мекенине кызматын кыла албай, ушундай бир абалда турушат да. Ошондуктан ушул мыйзамды сөзсүз ушул сиз кечээ айта кетчү нерсе, биринчи эле ишти Чу деген жерден биздин паспортубузга ушул кыргыз улуту деген нерсени киргизипсиз, ушул 60-90 күндүн ичинде болуп калат деп жатасыз. Бул абдан чоң реалдуу кадамдарга баруу болуп эсептелет. Урматтуу премьер-министр, абдан сизге чоң рахмат бул жагынан дагы. Анан ушул форма 2 деп мен эле эмес, баардыгы айтып жатышат. Ушул форма 2 деген балекетиңерди жок кылып берсеңер, ушул шайлоодо абдан кыйналышты мына адамдар. Мен өзүм көрдүм, сүрөтүн жабыштыр. Анан мындай тигиндей деп Кыргызстанды деле жок кылып мигранттарды калтырабыз деп жатат. Мигранттарды деле мен 2007-жылы келген, 2008 келгенден кийин кайсы бир шайлоого катышканмын. Форма 2си жок эле, жөн эле барып паспортторду көрсөтүп эле ошентип эле өткөнбүз. Ошондой эле бир элементардуу баардык адамдардын бир мүдөөсүнө, көксөөсүнө ушундай жараша кылып берсеңиздер, ушул форма 2си жок. Андан кийин ушул конституцияны өзгөртөбүз деп жатасыздар. Албетте бул чоң эмгек болуп эсептелет. Ушул конституцияны өзгөртүүдөгү кеңешмеңиздерге Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду, Ишембай Дүйшенбиевич ушундай абдан биздин алдыңкы лидерлерибизди мындай конституция боюнча, ошол эле Өмүрбек Чиркешевич Текебаевди, бизде конституцияны жазган ушундай кыйын кишилер бар да, ошолорду баардык ушул кеңешмеге чакырып койсоңуздар, биз ушул кишилердин ошол жерде конституцияны өзгөртүүдө ушул кишилердин тикеден тике турушун каалап кетебиз да. Мен каналдын атынан айтып коеюн. Андан кийинки дагы бир чоң көйгөй, сиздин бир күчүңүз жете турган нерсе ушул жол маселесин. Ушул бизди тезирээк жолду ачып берсеңиздер, айына бир жолу же жумасына бир жолу самолеттордон сырткары поездди уюштуруп берсеңиздер, ушул жашыл коридор аркылуу өтүп кеткен көптөгөн мигранттар кете албай турушат. Ушул маселени чечип берген болот элеңиздер. Сизге, урматтуу премьер-министр, айта кетчү нерсе ушул. Азырынча дагы кандай элдер тарабынан
суроо талаптар болуп калат, мен сөзсүз түрдө билгизип турамын ушул өзүбүздүн канал аркылуу. Андан кийин Адахан Кимсенбаевич Мадумаровго дагы айта кете турган сөздөр бар. Урматтуу Адахан Кимсенбаевич Мадумаров, сиздин артыңызда абдан чоң электорат турат, сиз аны өзүңүз жакшы билесиз. Мындай элдердин арасынан пикирлер болуп жатат. Биз эч качан ушул өз багытыбыздан тайбайбыз, сизге дем күч болобуз деп ушинтип билдирип жатышат канал аркылуу. Мен личкама чыгышып, андан кийин дагы бир чоң өтүнүч ушул Адахан Кимсенбаевичке мындай өткөнкү шайлоодо партиянын мүчөсү эмес чоң саясатчыларды өзүңүзгө кошуп алып ушундай бир ушундай нерселер болду деп жатышат адамдар. Эми балким туура айтып жатышаттыр, балким туура эмес айтып жатышаттыр. Эми ал жагын өзүңүз чечесиз. Бирок мен ошол адамдардын айткан нерсесин ушул канал аркылуу сизге жеткизип коюуга милдеттүүмүн. Мындан кийинки шайлоо болсо эч кандай партияда жок, канчалык чоң саясатчы болсо дагы өзүңүз эле барсаңыз дейт. Биз өзүбүздүн күчүбүзгө ишенебиз. Биз өзүбүз чоң күчпүз деп жатат. Ушул жагын караштырсаңыз, ушундай нерселерди электорат каалабай жатат. Болсо бололу, депутатка өтөбү же башка нерсеге өтөбү, өтсөк өтөбүз, өтпөй калсак дагы капа жок, күрөштү талбай уланта беребиз деп мага ушундай нерселерди айтып жатышат. Урматтуу Адахан Кимсенбаевич Мадумаров, ушундай биз өзүбүзгө ишенебиз, биз көппүз деп айтып жатышат да. Эми мына саясат, адамдын көз караштары, парадигма деген өзгөрүп турат экен. Ар кимдин өзүнүн каалоосу. Бизден азыр мекенчилерге өтүп кеткендер болуп жатышат, мекенчилерден бияка өткөндөр болуп жатышат. Бул жашоо, бул ушундай нерсе экен. Ушундай нерселер болуп жатат. Буну баарыбыз билебиз, достор. Ошондуктан ушул адамдардын айткандарын мен сиздерге толук жеткиздим деп ойлоймун, урматтуу чоң саясатчылар. Эми мындан кийин ынтымакка келип, төмөндөн биз да ынтымакка келели. Жогортон урматтуу саясатчылар, сиздер дагы, биз сиздерден адилеттүүлүктү гана күтөбүз. Ушундай ар кандай күмөн нерселердин болбой, адилет замандын орношун күтөбүз. Жана дагы биз кандайдыр бир жеңиштерге жеткендиктерибизге ишенимдебиз. Дагы алдыда чоң жеңиштер, чоң ашуулар турат. Саламатта болуңуздар, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман болдум, достор.